Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, аялдар кыямат күнү көбүрөөк азапталгандыгынын себеби шүгүрсүздүк dedi. Кандай шүгүрсүздүк? 10 жыл, 20 жыл жашайт, Кудайга шүгүр жакшы жашоо, тойдон баштап жакшы эле болгон баары. Bir күн кичине бир жакшы болбой калса, эмне деп айтат? Мен өзүм не жакшылык көрдүм деп айтат. Takfurnal ashir. Kүйөөлөрүнө шүгүрсүздүк кылат деген. Бүгүн эркектер дагы ошондой да. Аялы күндө тамак биширип берет, кийимин жууп берет, балдарын карайт, үйдү таза кармайт, баарын жасайт жылдар бою. Бир эле жолу кичине ачуусу келип, сөзүн кайтарса, болду, жашабайт. Жок. Андай болбош керек. Аллах Таала берген жакшылыктарды эстен чыгарбаш керек эч качан. Муса пайгамбардын доорунда Муса алейхиссалам Тур тоосуна, Тур деген тоого барып, Аллах менен сүйлөшөт эле. Баратканда бир өтө бай адам келип сурады, айтты: Муса, Аллах Таалага айт, менин байлыгымды бир аз азайтып берсин, малдарым, төөлөрүм, жылкыларым өтө көбөйүп кетти, башкара албай атам. Десе, макул, айтып көрөм. Анан bir adam келип айтты: Муса, Аллах Таалага айтчы, мага кичине байлык берсин, өтө кыйналып кеттим, үстүмдөгү кийген бир кийимден башка кийим жок деди. Макул, айтып көрөмүн деди. Аллах Таалага кайрылып айтканда Аллах Таала айтты: байга айткының шүгүр кылбай койсун деди. Жанакы кедейге айткының көбүрөөк шүгүр айтсын деди. Аллахтын айтканын жеткизди. Муса алейхиссалам келип айтты байга: сиз эгер байлыгыңыз кичине азыраак болуусун кааласаңыз, шүгүр кылбай коет экенсиз. Дегенде айтты Муса: эмнеге мен шүгүр кылбаймын деди. Аллах мени бирөөгө көз каранды кылбаса, Аллах Таала мага ушунчалык байлык берсе, мен эмнеге шүгүр кылбайм? Албетте шүгүр кыламын деди. Эми өзүңүз билесиз, бирок сураган сурооңуздун жообун айт. Кедейге айтты: сиз Аллахка көбүрөөк шүгүр кылышыңыз керек экен. Дегенде капа болду. Өй Муса алейхиссалам, эмнесине шүгүр деди. Эмнеге шүгүр кылайын деди. Эмне бар менде деди. Айтты: сиз сурадыңыз, мен жооп бердим. Сурап айтып берип атам. Шүгүр кылат экенсиз. Bir канча вакыт өткөндөн соң Муса алейхиссалам жанагы байга жолукса, байдын байлыгы андан дагы көбөйүп кеттир. Алем кедейге барса, мойнуна чейин кумга көмүлүп жатат экен. Не болду? Шүгүр кылбай койдум эле, бир каттуу шамал келип, ошо үстүмдөгү кийим дагы учуп кетти. Жок, эми жатам ушул. Bir adam, bir danışman аксакалга келип, аксакал, мага дуа кылыңыз, Аллах кичине байлык берсин десе, эки көзүңдү 200 миңге бересиңби десе, жок, бере албайм дейт экен. Эки колуңду 200 миңге бересиңби десе, жок, анда бере албайм. Эки бутун кесип алайын, 200 миңге жок. 600 миңди мындай эле көтөрүп жүрөт экенсиң го. Эмнесинен алыйсың дейт экен. Ошондуктан Аллахка шүгүр кылса, задаху, Аллах көбөйтүп берет. Ден соолукка шүгүр, Аллах көбөйтүп берет. Байлыкка шүгүр, Аллах көбөйтүп берет. Bir уулу болсо шүгүр кылсын, Аллах көбөйтүп берет. Мына ушул шүгүрсүздүк Аллахка жакпайт. Жок, жок деп эле жүрө берсек, Аллах Таала да айтат да, берип жатсам, дагы эле жок дейсиңби деп. Берип жатат го Аллах. Азыр жок деген болбойт, бар. Баарында эле бар азыр. Аллахка шүгүр, азыр ачка калган адам жок, кийимсиз жүргөн адам жок, кышында жылуу жери жок адам жок. Бүткүл дүйнөдө деп айтпайм, биздин өлкөдө. Шүгүр эле айтып жашай турганбыз. وَلْتَكُنِ التَّقْوَى نُصْبَ عَيْنَيْكَ وَعِمَادَ عَمَلِكَ وَجِلَاءَ قَلْبِكَ. Көзүңдүн кареги, жүрөгүңдүн максаты, амалдарыңдын тиреги таквачылык болсун. Эмне кылсаң дагы туура кылгының. فَإِنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ. Ниет кылбай эле бир жакшы ишти кылган адам сооп ала албайт. Bir adam bir жерден жол жасап жатат, көпүрө куруп жатат, бак дарактар эгип жатат. Эмнеге куруп жатасыз? Жөн эле.
Жөн эле кылсаңыз, анда ага сыйлык ала албайсыз да. Siz bir niyet kılыңız, elge payda olsun. Bul joldan adamlar жүрөt, köprödön ötöt. Bul daraktan el dagı jeyit, kuşlar dagı jeyit. Payda bolsun degen niyet kılsanız oşunon soğuk olasız. Niyeti jok adamga. Wala ajra liman la hisbata lahu wala mala liman la rifqa lahu. Jumşak kulk münözü bolbogon adam öz baylığынан dagı payda jok al adamdan. Jumşaktığı bolbogon adamda baylığı bolsa dagı oşonu özüne işlete albaydı. Kattуу adam al bütün nersege kattуу adam. Akçasını da işletpeydi. Özüne de biröge de işletpeydi. وَلَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ. Balasına vasiyat aytıp jatıp Umar radıyallahu anhu aytdı. Bir kiyimdi eskirtmeyin, жаңы kiyimge şaşpagının dedi. Hazır bugün bir kiyim algan bolsak, bir cumadan keyin dagı bir kiyim alış gerek bolot. Kiyim ele kiyim. Oşoga Hazreti Umar radıyallahu anhu aytkan vasiyatlarga amal kılgan niyet kılalı inşallah. Takvaçılık, erkeklik sıfat, jumşaklık sıfat, jana eng negizgisi şükür sıfatı. Köp aytılır. Allah'a şükür. Şükür degen til menen köp aytılır. Allah'a şükür. Kudaya şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir. İkincisi Allah bergenine razı bolu. Az mı, köp mü oşuğa razı bolu. Razımın men dep. Razımın dep yaşasak Allah razı bolot. Bir. İkincisi bizi de razı kılat. Üçüncüsü Allah bergendi. Densoluktu, baylıktı, küçtü, ilimdi, jöndömdü, tuğra jelge iştetü, uşul şükürdü. Şükür degeni sözsüz ele til menen gana emes, til menen aytuudagy eng çoң şükür. Alhamdulillah, Kudaya şükür, alhamdulillah dep aytkan. Ekinçisi jüröktön. Til menen alhamdulillah, Kudaya şükür, jüröktön razımın men. Uşul maşine, uşuga razımın. Uşunda uy, razımın. Jüröktön. Üçüncüsü, oşol Allah bergen emnedir bolsa, jakşılıkka iştetü. Akçanı haramga iştetbegendik. Vakıtты beker tekke ketirbegendik. Mına uşul şükür dep atalat. Eger oşondoy kılчу bolsak Allah Taala bereke berip köýtüp beret. Allah Taala Kur'anda ant içip aytkan: "La in şakartum la azidannakum." İbrahim suresinde eger sizler şükür kılsaňar, ant içemin sizlerge köýtüp beremin. Allah Taala bardygybızdy şükür kılуучу pendelerden kılsın. Wa ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.